Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер. Мен Кубанычбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы. Бүгүнкү биздин маалымат видео темабыз болсо, бул кара тизме. Орусча айтканда, жалпак сөз менен айтканда, черный список деп коет. Официалдуу түрдө айтканда, орусча запрет на въезд. Кыргызчасы болсо кирүүгө тыйым салынган. Ошо кирүүгө тыйым салынган боюнча кантип чечсе болот, кандай жолдору бар, кайка кайрылуу керек, ошо боюнча биздин маалымат. Биринчиден мекендештердин чоң көйгөйү бар. Кээ бир мекендештер мыйзам бузуп, тилекке каршы кара тизмеге кирип калат. Кээ бир мекендештер мыйзам бузбай эле, өздөрү эле билбейт кантип кирип калганын. Алардын ошол бир нече варианттар бар. Эгерде силердин кара тизмеге киргизген боюнча же кирүүгө тыйым салынган боюнча тыюуну сот эгерде чечим кабыл кылып сот киргизсе, анда аны соттон эле чечкенге укугуңуз бар. Башка жерден чече албайсыздар. Экинчиден, башка структура органдарда киргизиши мүмкүн. Алар болсо же МВД структурасы, же миграция структурасы, же болбосо ГАИ ГИБДД структурасы кылышы мүмкүн, же болсо ФСБ кылышы мүмкүн. Алардын өзүнүн ар кандай мыйзамды бузуунун жолдоруна жараша ошо кара тизмеге киргизгенге да мүмкүнчүлүктөрү бар. Кээ бир мекендештер Кыргызстандан учуп келатканда проверка өтүшөт, сайттан караса фамилиясы жок, бирок эмнегедир бул жака келгенден кийин кээ бирөө өзүнүн тиги аэропорттон кармалып, ошону кайра Кыргызстанга жөнөткөнгө мажбур болуп аткан дагы учурлар бар. Ал кандай себептер менен болот? Мисалы үчүн, соттун чечими сизди кара тизмеге киргизели деп чечет дагы, бирок аны сот чечет, бирок базага аны дагы жүктөй элек болот. Ошол себептен көп мекендештер убар болуп, билетке акчасын коротуп келет дагы, анан тилекке каршы ошондой акыбалга туш болуп калат. Эгерде сиздер сот аркылуу чечим болсо, сот аркылуу чечет экенсиңер, сотко кайрыласыңар, соттун чечими менен кайра ошону жокко чыгарасыңар дагы, Россия жергесине иштегенге мүмкүнчүлүгүңөр болот. Эгерде силерди башка структуралар киргизсе, ошол структура аркылуу кириш керек, бирок негизинен бул жерде ГУВМ, МВД деп коет, бул Ички иштер министрлигинин миграция суроосу боюнча кызматы, ошо кызматка кайрыласыңар. Ал кызмат болсо Москва жергесинде Большая Ордынка 16/4 строение 4 жайгашкан болот. Ошол жака арыз менен кайрыласыңар. Андан тышкары көп мекендештер Кыргызстандан миграция кызматына кайрылат. Миграция болсо биздин тышкы иштер министрлигине кайрылат. Алар болсо болгону ошол арызды кабыл алып туруп, Россияга нота жөнөтүп коет. Ал нотанын негизинде тилекке каршы 100%дын болгону 10-15% эле каралып, ошолор жыйынтыгы менен туура жакка чечилет. Калган 85-90% болсо туура жакка тилекке каршы чечилбей, себептеген анын дагы өздөрүнүн себептери бар. Кандай учурда силер сот аркылуу чечип кирүүгө тыйууну жокко чыгарсаңыздар болот. Эгерде силердин биринчиден жакын тууганыңар болсо, мен айта кетейин, жакын тууган бул ата эне, сиздин жолдошуңуз же келинчегиңиз жана балдарыңыз. Бир тууган болсо, ага, ини, карындаш, жакын туугандардын катарына кирбейт Россиянын закону боюнча. Ошон үчүн биринчи чечим бул жакын туугандар аркылуу. Экинчи чечим, эгерде силер бул жерде опекун болсоңуздар, силердин алдыңарда Россия Федерациясынын жараны сиздин кол алдыңызга, сиздин жардамыңызга мажбур болуп, сиз опекун болуп, аларды каралап, жардам берип, ошону силер мамлекетке сунуштап туура документтерди берсеңер, анда силерди кара тизмеден чыгарат дагы, Россия жергесинде кайра ишиңизди улантып кете бересиңер. Үчүнчүсү, эгерде катуу ооруга чалдыксаңыздар, эгерде катуу диагноз болуп, ошол диагноз биздин Кыргызстандагы мед органдар Россия жергесине сиздин кагазыңарды жөнөтүп, сөзсүз операцияны же леченияны Россиядан алыш керек деп туруп, бул жерден мамлекеттик поликлиника ошону тастыктап,
сөзсүз ошол жаран келиш керек да бизден дарыларын алыш керек деген тастыктоо болсо, анда силер Россия жергесине келе аласыңар, жана тыюу чечилет ал жагынан. Бирок ушул жерден мен айтып кетет элем, көп мекендештерде атайлап жана туура эмес документтерди туура эместерин жасатып алып, справкаларды жасатып алып келбеңиздер, себеп деген мунун артында орусча айтканда уголовное дело бар. Тактап айтканда 327 статья бул документтерди туура эмес көрсөттү деген силерди ошо уголовный ишке козголушу мүмкүн. Ошон үчүн буга башка жолдор менен барбаңыздар. Көп учурлар болот. Мисалы үчүн кээ бир мекендештердин кара тизмеден сайттан караса, эгерде өзү Москва жергесинде иштеп жүрүп, анан кийин Новосибирскийден кара тизмеден ошол жерден киргизген болуп чыгып калат. Бул системный нерсе, себеп деген Россия жергеси боюнча ошол кара тизмеге киргизген кызматтар бар. Ошол кызматтардын кимиси силердин документтерди туура текшерип калса, будто Якутиядан, Новосибирскийден, Питерден болсо, ошол жерден силерди кара тизмеге киргизип кое берет. Ошон үчүн бул жагынан өтө көп риск бар. Эң негизгиси мекендештер ошол мыйзамды бузбаганга аракет кылгыла. Тилекке каршы баарыбыз билебиз, 2 мыйзам бузуу болгондон кийин, административный штраф алгандан кийин эле ошо кирүүгө тыюу салынып калган мекендештер өтө көп. Андан тышкары тыйын которгон маселеси боюнча дагы, эгерде көбүнчө ошо мусулман туугандарыбыз тыйынды бир уюмга которуп коет экен, жардам катары же жакшы ой менен, бирок ал уюм болсо экстремисттик көз карашы менен болгон уюм болуп калышы мүмкүн экен. Ошол себептен ошол тыйын которгон кишинин картасынан фамилия атын тастыктап туруп, ошондо кара тизмеге киргизип койгон күндөр аз эмес. Андан тышкары болгон эле соцсеттерде, эгерде Россия жергесинде болгон окуяларга соцсеттерге туура эмес комментарий жазып койсоңуз, бул дагы негиз болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн кылдаттык менен кара тизмеден кирбөгөнгө аракет кыла, законду, мыйзамды бузбаганга аракет кылыңыздар. Сак саламатта болуңуз мекендештер. Менин оюмча, мен маалыматты силерге толугу менен бердим деп ойлойм. Дагы ошо кара тизме боюнча жалпак сөз менен айтканда, кыргызча официалдуу тил менен айтканда кирүүгө тыюу салынган тема боюнча мен дагы толук маалыматты дагы апшырыныраак бергенге аракет кылам. Маалымат болсо мен силер менен бөлүшүп турам. Сак саламатта болуңуздар мекендештер, аманчылык, эсенчилик.